Assalamu alaikum urmatlı meni YouTube kanalımın görүүчүлөрү. Эртең 23 сентябрда Капарай атындагы Сүрөт өнөр музейинде 60 жаштагы 3 художниктин сүрөт көргөзмөсү выставкасы болуп жаткан экен. Бүгүн ошол көргөзмөгө сүрөттөрүн илип даярданып турушкан экен. Бул топтун аты 60 жашка чыккан 3 адам биригип 60-60-60-180 деген ат менен выставка уюштурушкан экен. Ал эми эмне үчүн 180 деп атадыңар дегенде алар жооп 180 градустун геометрия алабал түз сызык бир гана тарапка деген мааниде айтышты. Ал эми ошо эртеңки сүрөт көргөзмөсүнө даярдыктар кандай болуп жаткан туурасында мен сиздер менен тааныштырамын. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе чогуу көрөлү. Кеттик достор. Бул ошол Сүрөт өнөр музейи. Ал эми мына бул жерде ушундай даярдыктар болуп жаткан экен. Киргенде эле мындай жакшы тартылган сүрөттөр көзгө чагылышат. Абдан жакшы сүрөттөр көзгө чагылышып, мынакей өзүңүздөр көп болуп турганда мына художниктер өздөрү келип асып турган кездер экен. Биринчи эле ушул сүрөтчүлөр боюнча сиздерге бирөөсү менен тааныштырайык. Assalamu alaikum. Агай амансызбы? Атайын Батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей, атыңарды алыстан угуп келип калдык эле. Эртеңки көргөзмөгө даярдыктар болуп жаткан экен. Өзүңөр тарткан краскасы кургай элек сүрөттөрдө мына мынтип элдин назарына тартуулап жаткан кезиңер экен. Ушул жөнүндө менин биздин YouTube көрөрмандарыбызга бир тике маалымат берип койсоңуз, кандай даярдыктар кандай жүрүп жатат? Жакшы рахмат. Ошол азыр келдик. Бул жерде бир эле мен эмес, 3 сүрөтчүбүз. Ош мамлекеттик университетинин сүрөткер педагогдору Омар Айымов, Кубанычбек, Оштогу сүрөтчүлөр союзунун төрагасы, анан кийин дагы бир агайыбыз Исмайыл Урманов. Андан кийин мен үчөөбүз 60га чыккан абышкалардын ашуудан берген отчету болуп атат да, мындан чыткандачы. Ошол ар кандай ойлор менен бунун атын койбодук, бирок коелу деп аттык элек. Ашуудан жазылган этюдтар, же болбосо 180 деген варианттар болду, бирок 180ге токтолуп. Эми негизинен ушул анча-мынча жазылган мындай эмгектерибизди элдин назарына коюп атабыз. Эми буга чындыгында биздин университеттин ректору Кудайберди Гапаралиевич чоң жардам берди. Ушул материалдык, моралдык жактан чоң жардам көрсөтүп, мына ушул жерде бүт каражаттардын баарын өзү колго алып, анан ушул уюштуруп берип атат. Эртең өзү да катышат Кудайбек ачылышта. Ошол эми даярданып атабыз эртеңки ачылышыначы. Эртең анда келип, эл менен чогуу болуп, жакшы нерселер көп болот экен. Ооба, эртең саат күндүзгү саат 2-де 14:00 ачылат. Анан ачылат деп турабыз эми ушул жерде. Ушул эми көрсөтөбүз болгон өнөрлөрүбүздү ушул жерде көрсөтүп, элдин назарына тартуулайбыз деген үмүтүбүз бар, Кудай буйрса. Рахмат, абдан жакшы экен. Андай болсо мен көрөрмандарды дагы бир сүрөттөр менен тааныштырып өтөйүн. Мисалы үчүн, так, мен жана бир сүрөттөр аябай мага жакты эле. Мына бул жерде бир сүрөттөр бар экен. Бир жакшынакай болуп, ысык көлдүн жээгинде жакшынакай уйлар жаткан экен деп күлүп өттүм эле. Мындай айтканда, көрүнүшү ушунчалык сонун экен, адамга жакшы маанай тартуулаган сүрөттөр экен. Андан кийин мына бул жерлерде бүтүн эле жаратылыштарды көрүп турабыз. Мына бул жерде мисалы үчүн Данги деп, андан кийинки сүрөттөрүбүз болсо мындай тоолор, айыл чети дейт, Лаглан дейт. Ош областынын Кара Суу районунун Лаглан айылынын бир көрүнүшү экен. Ал эми ошондой болуп эле мындай жакшы сүрөттөр бар экен, картиналар. Бул жерде 7 өгүз санаторий тартылган сүрөт экен.
Bir qaraganda çında öyle barıp berke öyüzden qarap turganday. Al emi dostlar. Aha. Al emi bul jerde bolsa şunday sonu bir mömö jemişler tartılgan eken. Yüzümler, alma, şabdolu, mına şabdolu, şunçalık jakşı adamın şilekeyin kuyulda turgan jakşı tartılıptır. Şuuldak terekler deyit bu jerde. Tak, andan keyinki bul tarap başka bir hudожниктин jumuştары eken. Eң bir sonun suretler. Qarab ele otura berin kelet. Erten Kuday buyursa saat 2'ge açılış bolat deyit. Gelip ketiңiздер. Tak, bul suretlerin bardığı көбүнчөсү абстрактуу сүрөттөр экен. Мына сүрөт жактымы аябай. Ay, gün menен түндүн теңелиши деп койсо болобу. Жа караңгылык менен жарыктын бири-бирине болгон айкалышы деп койсо болобу. Чыгса, бул миң уккандан бир көргөн артык демекчи. Эртең келип өз көзүңүздөр менен көрүп, көңүл ачып кетиңиздер. Достор, берүүлөрүбүздү эртең улантабыз. Görüşkönçe amandыкta kalыңızlar.